Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан номер 85-сабак, 18-тема, 3-бөлүм. Сарамжалдуулук байлык топтоонун жана көз каранды болбостуктун эң мыкты жолу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова Талас облусу. Ушул тема боюнча Дасторкон четиндеги университетте түшүндүрүү өтө маанилүү. Демек, урматтуу ата-энелер, сарамжалдуулук деген бул баардык нерсени эсеби менен, үнөмдөө менен ысырап кылбастан пайдалануу керек экендигин балдарга жакшылап түшүндүрүү зарыл. Сарамжалдуулук тууралуу окумуштуулардын айткандарын асар эсеп салсак, байыркы жана орто кылымдардагы өтө белгилүү окумуштуулардын, алардын арасындагы Аврелий деген окумуштуу философ мындай деп айткан экен: сарамжалдуулук бул көз каранды эместиктин негизи деп. Демек, сарамжалдуу болсо тапкан акча каражаты, топтогон мал мүлкү, байлыгын этияттык менен ысырап кылбастан эсеп менен жумшалса, бул узак жылдарга пайда алып келе турган байлык болуп эсептелерин айтуу. Бирок сарамжалдуу бул сараңдык эмес, бул катуулук эмес экендигин дагы түшүндүрүү өтө маанилүү. Айрыкча шаан шөкөт, байлык менен жашоонун зыяндуулугу, күнөөлүүлүгү туура эместиги жөнүндө дагы балдарга айтып коюу абдан жакшы. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, Кыргызстан азыр кыйналып, түйшөлүп турганда ашыкча шаан шөкөт, ысырапкерчиликке баруу бул туура эмес экендигин балдарга түшүндүрүүбүз зарыл. Чет өлкөлөрдө, Россияда иштеп, оор жумуштарды аткарып, гастарбайтер, миграция, топтогон акча каражаттарын бир той өткөрүп, же болбосо бир шаан шөкөт менен чачып таштоо бул ысырапкерчилик экендигин дагы түшүндүрүү. Жаштарга, балдарга сарамжалдуулукка өзгөчө ишеним, урмат менен тарбиялоо. Ак эмгек менен байлык табуудан баштап, артыкча шаан шөкөткө барбоо, сарамжалдуулукту айтып эле койбостон, ата-эне өзү дагы үлгү көрсөтүүсү керек. Татыктуу жакшы жашоо жакшы, бирок ашыкча шаан шөкөт менен, төрөпейилдик менен эл көрсүн деп байлыгын чачып, ошого чиренип жашоо, башкалардын кыжырын, нааразычылыгын пайда кылышы бул туура эмес экендигин түшүндүрүү өтө маанилүү. Кээ бир үй-бүлөлөрдө акча каражат тапкандар өтө көп, бирок эч бири эки болуп, тапканы жакшы болуп, көбөйүп, татыктуу жашоого жетишпестигинин себеби сарамжалдуулук эсеп менен иш жүргүзүү, тиричилик жүргүзүүнү түшүндүрүп айтуу зарыл экендигин балдарга жакшылап маалымат берүүбүз керек. Ошондой эле балдарга тапканына жарашуу сарптоо принцибине тарбиялоо зарыл. Күндөлүк турмушта да, той тамашада дагы, мейман, конок күткөндө дагы артыкча тамак аш, дасторконду жасап, ысырапкерчиликке жол коюп, анан аларды таштандыга төгүп, бул өзү дагы ысырапкерчиликтин бир белгиси болуп саналат. Ошондой эле ысырапкерчиликтин дагы бир жагы бул чоң күнөө. Бир жагынан адамгерчиликтен четтөө болуп кетишин дагы айтып түшүндүрүүбүз зарыл. Сарамжалдуулук Курандын буйругу, ысырап кылбагыла дегендей, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү сабакта сиздер сарамжалдуулук тууралуу агайдын айтып бергенин толугу менен сиздерге жеткизгенге аракет кылдым. Жашообузда дагы ушуну амал кылалы. Ысырапкерчиликтен өзүбүз дагы алыс бололу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.